Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Биздин видеолорду дайыма көрүп, жана ошол жаккан видеолоруңуздарга лайк басып, жана комментарийлерге кандайдыр бир сунуш пикирлер болсо билдирип турсаңар болот. Бүгүн сиздерге жеткирчү маалыматыбыздын бири бул турмушубузда көп кездешет күчтүү адамдар жөнүндө. Күчтүү адам деген ким? Деги эле канткенде адам баласы күчтүү адамга айланат. Жана кайсы учурларда адам күчсүз адамга айланат. Бүгүн биз сиздер менен жеткирчү маалымат күчтүү адамдар жөнүндө болмокчу. Анда алдыңкы кыска мүнөттүн ичинде биз менен болуңуздар, ушул күчтүү адамдар жөнүндө сиздерге маалымат жеткизебиз. Күчтүү адамдарды жашообузда эч ким жактырбайт. Анткени алар ыңгайсыз, аларды башкаруу кыйын. Алар эмнеге татыктуу экенин билет жана андан эч убакта баш тартышпайт. Алардын ичинде эч кимге зыяны жок, бактылуу жашоону курууну каалаган күчтүү якорь бар. Алар эч качан бирөөнүкүн жулуп албаган, бирөө жасаган ишке мен жасадым дебеген, кыйратып бүлүндүргүсү келбеген өтө күчтүү тамыр орношкон. Алардын темирдей катуу принциптерин, мүнөзүн, адеп аклагын, өзүнө болгон ишенимин жоготууга же бузууга мүмкүн эмес. Күчтүүлөр тагдырындагы чындыктын бардык соккуларына, саткынчылыкка жана ички кайгысын жалгыз жеңүүгө даяр адам. Күчтүүлөр коркпойт. Өз жан дүйнөсүндө болуп жаткан согуштан да, жеке жашоосундагы тозоктун да оорусунан кайра ал жараларды акылмандык менен жок кылып, жүрөгүнө сулуулукту, боорукерликти жана назиктикти сактоо менен жашоодон рахат алганды үйрөнөт. Күчтүүлөр бирөөлөрдүн жолунан чыкпайт. Өз бактысы үчүн соодалашпайт. Алар жараткан берген сезимдерди улуу талант деп кабыл алат жана жакшы көргөн адамын эч убакта сатпайт. Күчтүүлөр өз намысы менен чынчыл жашайт. Өз тарыхын ар кимге жарыялай бербейт. Башкаларды кантип жашоого үйрөтпөйт. Андан көрө өзүн өнүктүрүүнү, күчөтүүнү туура көрөт. Өзү жасаган ишти эч качан бирөөгө оодара салбайт. Айткан сөзүнө жана кылган ишине жооп берет. Иши жүрүшпөй калган үчүн өзүн күнөөлүү экенин мойнуна алат, бирок ал жасалган каталыктарды экинчи кайталоого чечим чыгарат. Ар бир ишти ылгай алат, башкалардын каалоосуна жана эркине каршы эч нерсе жасабайт. Аларды дагы бир күчтүү касиети алар таштап кете алат жана бир жолу кетет, бирок ал өмүр бою болот. Алардын сезимдери, мүнөзү, сабырдуулугу жана чыдамдуулугу менен ойношпоңуз.